Мен суроо мамлекеттик каттоо кызматына жакында эле биз Санкт-Петербург шаарында биздин мекендештер менен жолугуп келдик, биринчи депутаттар менен. Ал жерде кыргыз паспорты бизнеске айланган. Өзбекстандан келген жарандар, мигранттар ошол жерде сатып атышат, рекламалап. Кыргыз паспортун ушунчага сатып аласыңарбы деп. Аны статистикадан да текшерсеңер болот. Эгерде кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир түшүп калганда милицияда ал жаран ошол Сузак, дагы башка жактан чыгып атат, Сузактан дагы көп экен, эмнегедир. Анан кийин текшергенде пин бардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп. Эмне кылып атасыңар бөгөт коюу боюнча? Мына канча чыкты биздин паспорттор боюнча? Азыр ушул паспорттор боюнча биз иш алып барып атабыз. Кандай иш? Бизде өзүңөр билгендей 94-жылы национальный образца биринчи паспорттар кирген. Ал паспорттар 2005-жылга чейин берилген. Ошол паспорттар бардыгы 3 миллион дана паспорт жасалган. Ошонун 2 миллион 883 миң паспорты ушул паспортный столдорго берилип регистрациядан өткөн. Калган 117 миң паспорт бул жоголгон паспорттар. Ошол убакта паспорттарды мындай фактылар бар. Ушул РОУдун паспортный столдорунда 100дөн, 200дөн, 300дөн паспорттар просто жоголуп кеткен да. Ошол паспорттар канчанчы жылга чейин сиз айтып аткан? Азыркы Россияда, Москвада, Санкт-Петербургда, башка өлкөнүн жарандары кыргыз паспортун жасаган учурлар азыркы паспорттар. Азыркы система менен текшергенде алар ушул жасалды деп чыгып атышат. Бирок жасалма, алар сатып алышкан. Ушунчалык оңой. Ал кандайча ошондой болуп атат? Системасы кандай? Эмнеге кантип бөгөт коесуңар? Подделка паспорт, незаконная выдача менен подделка паспорта бул эки башка айырмасы бар да. Подделка паспорттарды биз эми Москвада ошол МВДнын өкүлү бар, ошолор иш алып барыш керек совместно ушул. Подделка эмес, ГРС менен жасалган. Выдача при выдаче, потому что все совпадает. Отуруп эле принтерден чыгарган эмес. Системаны текшергенде чыгып атат. Кыргызстанда жасалган жакынкы арада деп, жакынкы айларда. Айдаган человековна, вот бизде азыр паспорт алыш практически невозможно. Киши келип өзү биометрикасын бермейинче бир да паспорт ала албайт. Мындай это жөн эле факты болсо алып келсин да бизге. Мындай паспорт жасалды, мына кармалды деп. Факт болбодубу силерде? Өткөндө эле чуру чыкты. Кыска жооп бериңиз, эмне кандай бөгөт коесуздар? 94-жылы берилген паспорттардын на основании 94-го года паспортов делали обмен. И в инструкции было так и написано, что при предоставлении паспорта башка эч документ сурабай туруп, ошол эски паспорттагы образец паспорттарды жаңы паспорттарга алмаштырып беришкен ошол убакта. Бизге паспорт системасы 2009-жылы ГРСтин карамагына өткөн. Азыр паспорт алыш практически невозможно, киши өзү келип биометрикасын бермейинче. Сиз эми факты бергиле деп актанып атасыздар, мындай толук ынанымдуу жооп алган жокмун. Себеби дегенде ошондой фактылар болуп атат. Мен өз көзүм менен көрдүм, мен сизге айтып атам. Бөгөт коюш керек, алып атышат анычы. 94 болобу, азыр болобу? Анан миграция кызматына суроо. Миграция кызматына мына силер абдан жакшы жооп бербей атасыңар да. Ошол эле биздин мекендештерден суроо. Келгенде регистрация мөөнөтүн узартуу мүмкүнбү? Мекен карт боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат? Саламатсызбы айдаган жигит. Мекен карт боюнча азыр иштер жүргүзүлүп жатат, бирок мун чаралар мыйзам кабыл алынгандан кийин башталат да. Сиз жакшылап даярданып келиңизчи. Мындай жооп берген такыр болбойт. Мекен карт боюнча мен айтып берем анда. Кандай иш